Кандайсыңар кагылайын калың журт? Оорубай сыркоолобой жатасыңарбы? Ден соолугуңар жакшыбы деги? Ден соолук сурап калганымдын себеби ушу медицина тармагындагы баалар боюнча бир кеп салып койбосом, ой ушу акыркы күндөрү жаныман бук болуп, нерв болуп жүрөм да билейин. Эми бул жөнүндө айтсак, тиягың же биягың ооруп калса текшерилейин деп барып, чөнтөгүңдөгү болгон акчаны шыпырып, сокур тыйыныңа чейинчи. Нерв кылып, давление кылып туруп анан кетирет да. Текшерилейин деп врачка кирсең, консультация деп туруп 1000 сом же 1,5 сомду шыпырат. Айткан сөзү 2 сөз, анализ тапшырыш керек деген. Анан тиги лабораторияга барба, бияка бар деп жөнөтөт да. Нең дурайын, ошол жакта комиссияң бар экен деп ичиңен бир сүйлөнөсүң дагы чыгып кетесиң. Анан лабораторияны көздөй жөнөйсүң. Барсаң, анализ тапшыртып туруп, чөнтөгүңөн 5-10 миң сомду шыпырат. Ал жерден бир нерв болосуң дагы, эртеси результатын көтөрүп алып, баягы врачка барсаң, дагы консультация деп туруп, дагы шыпырат акчаңды. Ой, нең дурайын деп дагы нерв болуп отурсаң, тиги 1 тонна дарынын списогун түзүп берет да. Бул аптекага барбай, тетиге барып ал, дейт. Ошол жерде да комиссияң барбы, деп чыгып кетесиң. Баягы списокты аптекага барып берсең, бир баштык дары берет дагы 5-6 миң сомдун чегин берет. Ой, нең деп ал жерден дагы нерв болосуң дагы, баягы бир баштык дарыны көтөрүп алып, шүмүрөйүп анан үйдү көздөй кетесиң. Ошондой туугандар, бул проблеманы кантип чечебиз билбейм мен. Бизге жан керек, доктурларга акча керек дегендей. Ушундай круговорот, болеть невыгодно. Силердин оюңар кандай анан? Айткылачы. Оорубагыла кыскасы,